Ассаламу алейкум, сүйіктүү теле көрүүчүлөр. Салам Кыргызстан башталды. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен улуу урматтуу сүйүктүү достор жана ошондой эле экран артында күтүп отурган биздин кадырлуу күйөрмандар. Биз сиздер менен кайрадан саламдашып турганыбызга биз кубанычтабыз. 12 айдын эң көп күткөн 3 айдын ичинде жайкы сезонду улантуудабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн эң кызыктуу маек болот. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Сүйүктүү айымдар жана мырзалар, сиздерди көпкө күттүртпөй, дароо эле алгачкы коногубузду төрөбүзгө чакырып алмакчыбыз. Туура айтасың, Санжар. Анда болсо келиңиздер, бүгүнкү биздин коногубуз канчадан бери көптөр сурап жүргөн, биз дагы күтүп жүргөн, атына заты жарашкан таланттуу татынакай жигитибизди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Жигитибиз десе ойлобоңуздар, биздин жигит эмес, кыргыз элинин татынакай таланттуу жигити, астыгыздарда Курал Чокоевди кол чабар менен тосуп алсаңыздар. Курал Чокоев! Жылдар өтіп атат, Куралдын шляпалары укмуш болуп баратат. Ассаламу алейкум. Жайын өзүнүн ар бир сезондун эмеси бар турбайбы, шляпасы. Как? Бүгүн жакшы каскасын кийип келип атыр. Келиңиз. Касканы эле кийип келсек болмок. Курал. Кол чабар менен тосуп алабыз. Куш келипсиз, Курал мырза. Чоң рахмат. Шляпадан эле баштайлы, жай экени билинип, сиздин түрлүү шляпаңыз бар, клиптерде дагы, сүрөттөрдө дагы. Жалпы башынан аягына чейин санаганда канча шляпаңыз бар? Эгерде алдабаган болсом, бир 20 чактуу түрү бар. 20 элеби? 20 эле. Аны 200 бар экен деп атпайбы? Негизи мен башым чоң да. Анан баш кийим табыш өтө кыйындыкка турат. Ошон үчүн бая 20 эле. Баш чоң да, элдин башынан дегеле чоң, дегеле бирок негизи дүйнөнүн элдеринин башынан чоңбу же кыргыздардын башынан эле чоңбу? Кыргыздардын башынан чоң окшойт, анткени Бишкектин магазиндеринде, базарларында мындай баш кийим жок да. Негизи баары эле кичинекей. А башка чет мамлекетке барган болсом, ал жакта оңой эле табылат. Эме жокпу? Мен алып бер, бир-эки жол жуугандан кийин чоңоюп кетет деген. Анан кие бересиң дегендей. Шляпалар тилекке каршы баягы тазикке салып жуубайт экенбиз да. Жанда алып жуулбайбы бул, Болбойт экен да. Мен айтпайм, жана андай эле салып алып жуйткой деп. Теле көрүүчүлөр, жаңы эле Салам Кыргызстанга которулгандар бар болсо эстетип өтөлү. Түнкү шоу программабыздын кадырлуу коногу болуп Курал Чокоев отурат. Курал мырза, дегеле сиз менен сахна артында көп болгондордун баары билет, аябай эмгекчил инсансыз. Келиңиз ошол жөнүндө да сүйлөшөлү, анткени жайында сиз дагы биз дагы дегеле көп адамдар иш кылгысы келбейт. Курал эмне кылып жүрөт? Азыр иштин үстүндөмүн. Жаңы клиптер, жаңы ырлар, бир жаңы проект ишке ашырып аткам. Аны Кудайым буйрса келер чакта көрөсүздөр дегенде, азыр айтып алгандан кийин уят болуп калбайын дегендей. Бирок жаңылыктар күтүп турат, Кудайым буйрса, көптөгөн. Бул чын эле жаңылыктарда, бирок жежелимде дежурный сөз айтып коесуз, жаңылык бар, бирок аз айтпай турайын депчи. Негизи жок болсо деле бар деп айтып койгондой кылып. Бар жаңылыктар. Чын эле бар, Ишене берели. Жакын арада ырчыларды, бийчилерди, актерлорду спорт чөйрөсүнөн көрө аласыздар. Артисттер бар, чогултуп алып бири-бири менен мушташтырган там. Артисттер топтоп алыппы? Кадимкидей эле мушташ. Эрежессер мушташ. Чын эле артисттердин арасынан. Чын эле артисттердин арасынан. Артисттердин арасында мушташка өзүңүз да чыгасызбы? Кудайым буйрса. Ким менен, сиздин эмеңиз ким? Азырынча кичине секрет бойдон болуп турсун. Бир 5 мушташ болот, 5 весовой категория болот. Жеңил, орто жеңилдик, анан орто салмактагылар, анан оор салмактагылар болуп мушташабыз да. Мындай бул биздин артисттердин арасында мындай мушташ болгон, кайсы жылдары болгон? Бокс боюнча. Бокс боюнча Эрмек Нурбаев чемпион болгон да. Ооба. Эми азыр көп эле каалоочулар барбы же коркуп атышабы? Биздин мисалы ырчыларды айтып коет го, мындай ак сөөк болушат, ак кол, пианино, аккордеон, комуздан башка мушташканды билбейт деп эле көчөдөгү балдар көп ушинтип ойлошот да. Биздин артисттерди кичине мындай азыркы жаштардын тилине караганда лохураак деп айтышат да. Бирок андай эмес. Мурун чын туура айтасыз. Мурун буга чейин ушундай ой пикир болгон элде. Артист болсо эле баягы сабап койсок болот, барып кармап алып туруп, жүрөгүн түшүрүп акчасын алып коебуз деген ойлор. Бирок азыр баягы жаштар өзгөрүп, ырчылардын дагы, артисттердин дагы эмеси қан алмашты деп болду. Қан алмашты. Көп аз спорт менен машык болот. Инста баракчаларга карасаңыздар, көптөгөн ырчылар залга барат, жакшы результаттарды көрсөтүп аткан учуру. Бул жакшы көрүнүш да. Албетте. Баягы өсүп келаткан иймичектерге бул жакшы стимул болчудай.
бир аз эшиктен чыгалы дагы сиздин үй бүлөлүк жагыңызга жана башында айтпадым, сиз мага өзүңүз тийишип баштадыңыз, эми мен сизди кой бербейин да, куйруктан кармадым, кой бербейин, эми суроолорду бере берейин. Бере бериңиз. Сиздин ошо жашыңыз бардыгын эле билет болуш керек, 30-тан 45-ке чыктым. Жетирээк сага жетеси Кудай буйруса. Неге үйлөнбөй жүрөсүз? Ушул убакка чейин жашын билет ушу чын эле кактасызбы? Жашыңызга мен билбейт экенмин, досум болуп жүрөт. 30га чыгып калдыңызбы? Быйыл 30га чыгам. Ушу жаш эле турбайбы? Жаш болсо 30 жашпы? Жаш да. Эми эркек 50ге чыгып деле жаш боло берет го. Албетте. Дагы жакшы бир макалды эсиме келип кетти. Эркек 50ге чейин элдики, 50ден кийин сеники дейт. Эмне 50ге чыккандан кийин үйлөнөйүн деп атасызбы? Жок, эми ал бардыгы баягы Кудайдын колунда деп коет го. Буйруган жатат, бирок эми азыр көбүнчө каякта жатат? Эмне ал жата бермек эле, издеш керек. Жолуман учурабай атат болсо керек, мен деле издеп жүрөм, жөн эле басып жүргөн жокмун. Караштырып атам, анан тияга келишпейт, бияга келишпейт, же мен жакпай калам. Менден качат дегендей. Аябай мындай кагазга ороп сүйлөп атасыз, бирок тарс этип мындай чымчылап сураган суроолорду биз жакшы көрөбүз. Өзүнчө мен жакшы көрөм. Курал келет дегенде калп айтпайм, бир 15 кат келди. Куралга бул суроону сура деп, бул биздин көрүүчүлөрдүн суроосу. Эл оозунда элек жок дейт да, миш болот. Анан бир сөздөр боюнча Курал 5-6 баласы бар экен, ар бир региондо бирден баласы бар экен, Россияда бирден аял бар экен, биякта экен деген. Ошонун баары чынбы? Ким билет, болушу мүмкүн, бирок мен билишимче бир эле уулум бар. Бир балаңыз бар, Буга чейин үйлөнүп жайланып, бирок тилекке каршы түшүнбөстүктөр болуп, жолдорубуз ажырап кеткен. Бирок балам менен катташып турам, жолугам. Балаңыз канча жашта? Балам быйыл 12-ге чыгат. 12, чоңоюп калган турбайбы? Аты Санжар. Аты аябай укмуш сонду экен, байкадыңызбы? Санжарды. Ушул Санжарга Санжарлар жакшы болушат. Дүйнөдө аз аттардын арасынан коюпсуз, жакшат экен. Мен өтө сыймыктанам. Көптөн бери угула элем ошол аты мен дагычы. Курал, мындай болот турбайбы? Сиз ошо балаңыз 12-ге чыгып калса, сиз аябай эле жаш кезиңизде турмуш курган экенсиз, Тажрыйба. Анан жаш кезиңде деген сүйүүнүн көзү сокур болот деп эч жерин сынабай эле, ушул аябай ошол сен сүйгөн кызың же сүйгөн жигитиң бүт бардыгы идеалдуу болот да. Анан жаш өткөн сайын, убакыт өткөн сайын байкап калат экенсиң, тамак ичкени жакпай калат экен, кийингени жакпай калат, сүйлөгөнү же чачы ушундай башталат. Сиз ошентип тандап баштаган жоксузбу? Же көңүлүңүз калып калды? Балким сиздин сөзүңүздө чындык бар. Тандап калган учурум болсо керек. Баягы мисалы артист деп мурунку элдердин көз караштары калып калган да. Бул артист булдан жакшы күйөө чыкпайт деген сыяктуучу. Жакшылар да качып калат экен артисттерден. Жок, артист. Биздин артист кыздар, бойдок кыздар көп эмеспи? Алар менен сүйлөшүп көрсөңүз болбойбу? Жок, эме деп коесуп, артистке үйлөнсө болбойт экен. Кайра эле артист аялым шопурду күйөм дебегенде. Жооп бере берсеңиз болот. Ким билет эми, эмеде да бири-бирибизге көңүлүбүз келсе, бирок көңүл келбей аткачы. Келбей аткан. Анда буйруса маңдайга жазган азыр жүрөгүңүз бош экен, Анда кыздар бардыңыздар, угуп алдыңыздар, бизди көрүп отурсаңыздар, Куралдын жүрөгү бош экен. Ошондуктан аракет кылсаңыздар болот, жата бербей. Канча мынакей сиз Куралды бардыгы эле күлүп жүргөн, жайнап жүргөн билишет. Өзүңүздүн жаман мүнөздөрүңүз кайсы, жакпаган мүнөздөрүңүз кандай кишисиз дегеле мындай. Сиз кандай адамсыз өзүңүз? Мен негизи жашоомдо деле ушундай адаммын. Күлүп, жайнап, ырдап, каалаган жерден бийлеп дегендейчи. Жакпаган мүнөзүңүз? Жакпаган мүнөздөрүм көп эле, бирок ырдап, бийлеп, каалаган жерде бийлеп деген. Ошол жакпайт да деп. Мен жакпай калган жерим элге жакпай калганмын да. Ошондо. Бирок мен баягы кичинекей кезимден бери бир топ өзгөрдүм. Мен мектеп кезинде башка Курал болчумун, студенттик кезде башка Курал болчумун, азыр башка Куралмын. Албетте, убакыт өтөт, карап атасыз дегендей. Андан тышкары деле баягы ой жүгүртүм. Албетте эле. Андан кийин жашоого болгон көз карашым бардыгы өзгөрүп турат да. Мурун ыйлагыраак болчумун. Бир нерсе бирөө тагынып калсам эле сүйлөй албай эле көзүмөн жаш агып кетчү да. Кийин туруп мен неге ыйлайм деп азыр такыр ыйлабайм. Азыр ыйлатасыз. Эмоцияга алдырып салчу элеңиз анда. Эмоция көп алдырчумун да. Азыр ыйлатасызбы? Азыр ыйлатпайбыз. Куралдын мага ырдаганы жагат.
азыр ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп жандуу үн менен бир ырдатпайлыбы, кандай дейсиздер, бирок жөн эле мындай элдин баары көнгөн адаттагы мындай дежурный ырлар бар да, аларды ырдаган болбойт. Саройдо болбойбу? Болбойт. Элдин баары келип турган саройдо ырдай берет дегендей. Кайдасыңда болбойбу? Жок. Кайдасыңда? Кызыл өрүк да болбойт. Өз мурунда болбойбу? Кызыл өрүк дагы болбойт. Кызыл өрүк болбойбу? Дүрүдүм. Макул анда эме деген ыр бар. Толук кыз болду периштем деген. Ошо ырдап берейин. Анда кол чаап коюңуздар. Мен тоолорду сагына, мелтирип анда кар жатса, мелжиген бийик чокулар, мерими күчтүү сыргатса, айланып келем күнү түн, ай ашыкты картып то жака. Ey canaşa bassan eritken, Caylunun gürkü gelişken, Caydarımın öz kumar göz, ay toluk kız boldu periştem. Turalsan bolo? Болот. Желибеттен сыласа, толқындай жүрек қайрадан, тобулар үні уғыла, төгілін жыттап сайраған, аңсайын күчөп махаббат, ой, сен болдың жипсиз байлаған. Canaşa bassan eritken, Caylonun gürkü gelişken, Caydarımın öz kumar göz, ay toluk kız boldu perişte. Баракелде. Баракелде. Курал мырза, айтсаңыз, бизге келген коноктордогу мурда ырчылык кесипти баштай электе башка кесипке дагы иштеп, бизге өткөндө Нурлан келип айткан, мен охранник болуп иштегем дейт. Айланай, сен алдагы фигураң менен кантип охранник болосуң? Официант болуп иштегем дейт. Сиз башка дагы жумуштарда иштеп көрдүңүз беле? Бир гана ырчылык эмес, башка жагына. Ушул ырчылык чөйрөгө келгенге чейин иштегем. Кызылча отогом. Кызылча отогом. Биржа турдага чыккам. Кара жумуштар көп кылгам да. Кийин көтөрүп таштым. Азыр кыласызбы? Азыр жок. Мына мисалы биздин кыргызда жакшы ынтымак бар эмеспи? Ашарга чакыра калышат го. Жанагынтип топурактан алып эле, үй куруп эле, сокмолорду эметип ушундай чакырганда барасызбы? Ашарга чакырса гитарамды алып алам да. Алар иштегенче бар иштеп атканда жing Курал сен ырдап эле турчу деп коюшат. Ашарга чакырганда биринчи тамак жөнүндө сурайм деп коюшту. Анан гитарамды алып барам деп. Койсойдуңарбы? Курал. Жакшы. Деги эле ушул айтып атпайсызбы? Айылдан эле келгенбиз депчи. Анан кызмат башталды, ырчылык башталды, ырчылыкка чейин дагы түгүл. Деги эле ар бир кадам башталды, жаңы күн, жаңы дем, жаңы күч менен ушул күнгө келип отурасыз. Ал эми башка бир суроо сурайлы. Ар бир адам үчүн күзгүгө караганда сөзсүз түрдө бир да мындай идеалдуу адам жок. Өзгөчө эстрадада жүргөндөр сөзсүз түрдө бир жерин жактырбай калгандар дагы көп. Мисалы үчүн сиздин дене мүчөңүздүн неңиз жакпайт өзүңүзгө? Шын жантан бери биле албай атасыңбы де. Негизи бардыгы сонун. Мен өзүмдүн жана айтпады башым чоң деп. Өз минустарым бардыгын билем да. Анан ошолорду оңдоого аракет кылам, бирок такыр болбогон нерселер бар да. Ал мен эма айтпай эле койчу. Мен билем, айтып салайм. Такыр оңдогонго болбой турган нерсе эмне болду экен ал эми? Эмне болду? Кол узун. Колум узун. Кол чында эле узун. Ооба. Бирок бул спортунда туруп колум түшүргөндө кичине түземен ылдый чыгып атты. Ошондо анда кичине колум көтөрө тургайм деп коюңуз. Негизи эми баягы тукумчулукта бар экен. Тайларын тартып чачым качып баратат да, ошол эле. Ленин атаны. Ленин ата бол. Бирок эми ал деген дүйнөдө мода болуп атпайбы? Дуэйн Скала Джонсон, крепкий орешек. Ошончун анда шляпа кийип туруп. Стэтхэм. Курал Чокоев. Адриана Челентано. О. Мен атам.
Азыр деген бизде эме деген косметологдор аябай өнүгүп келе атышпайбы? Барган сайынчы. Сиз деле ошондой азыр кыздар мынакей биз кирпик чаптап атпайлык. Ошондой эле сакалды алып туруп эле кирпик чаптаган клей менен чаптап эле албайсыз. Азыр мен чара көрүп атам. Кудайым буйруса челканы мына жерге чейин анан жашыл өңгө боеп коеюн деп. Көрдүңөрбү депчи. Бирок ал болбой калса Назира эжекенин ою да жакшы экен. Ооба, мен оюм ал эме убактылуу да. Сөз түрдө ишке ашырабыз. Биз деле кирпиктерди кыздар азыр убактылуу эле чаптап эле кечинде алып коет беле. Сиз деле ошону чаптап алыңыз, кайра кечинде көчөгө чыгып. Тойго баратканда чачыңызды өрүп алсаңыз болот. Өрүп алып, Курал чокой барып, тойдон кийин кайра жакшынакай алып. Бирок Курал бизге келген коноктордун ушундай кемчилигин бир аз айтып койсок, кечирим сурайбыз. Бирок ошону биз туура нукка жолго салабыздан, анткени өткөндө азыр жана Нурлан Насип жөнүндө дагы кеп болуп кетпеди. Биз тишине тийишип койгонбуз да. Мүчөңүздөр эмне жакпайт десе, баары эле жагат, арыктыгым жакпайт деп, тишиңиз жагабы десе, ошону көргөнсүз да. Элдер бизди аябай. Жок, анан эме дейт. Зубочистканын кереги жок десе, вилка менен эле тазалайт деп биз бир аз тамашалап койгонбуз. Нурландын күйөрмандары бизге аябай катуу сөздөрдү жазган да, комментарийлер. Жана отуруп алып эле сүйлөй беришет, өздөрүнүн тиштерин карасын деп. Туурада эмне сүйлөйсүңөр? Нурлан келгенде азыр брекет кийип келбеди, оңдоп алыптыр да. Эмки келгенде сен чолкоң менен митип келе турбайсың, Кудайым буйруса. Шляпаны ыргытып, кайра артка ыргытып. Кандай дейсиздер деп. Кыргызстан сиз үчүн эмне, Курал? Кыргызстан мен үчүн мекен, сөз түрдө. Эгерде канчалык мен энеме сүйүүм канчалык болсо, ошо мекениме да сүйүүм ошончолук да. Бул экинчи энеңиз. Экөөнүн айырмасы жок мен үчүн. Экөө бирдей эне деп койчу. Апаңыз дагы мекен дагы бирдей, Instagram баракчаларга комментарийлерди караңыздар. Кээде кээ бирөөлөр жооп бербей атып ойлоп калышы мүмкүн экен. Жооп беришет. Сөз түрдө окуулат. Эч шек шемемеңиздер. Жана бул сүрөттү биз Курал менен тартып койдук. Курал, чоң рахмат. Ортого келиңиз. Кетпеңиз, эрте эле. Эми башталды, кызыктын баары эле алдыда. Маектен соң биз сөз түрдө меймандарыбызга бир оюн зоок уюштурабыз. Эми сизге азыр бул жактан ырдатып, актерлук чеберчилигиңизди текшертип турган болсок, оңой эле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз сизге актерлук чеберчилик, би жана ошол эле учурда канчалык деңгээлде жана иллюзионист, фокусниксиз го, ошоңузду текшергибиз келип турат. Бир убакта өзүңүз ырдагыча, бир убакта бийлегиче, азыр реквизитти алып чыгып берем. Ошо менен дагы бир иш аткарыш керек болот. Жылан эмес беле? Жок, бизде жылан жок. Бизде эме бар. Апай, крокодил бар. Курал, өзүңүз байкадыңыздар, бул жакта топтор турат. Топтор бул мындай кылса түшүп кетпейт. Бул топторду биз азыр сиздин артыңызга байлайбыз. Мондай кылып бул ящиктеги кутучаны. Бийлегиче көтөрүп, топтулду түшүрүш керек. Сүйлөштүк. Чыгарыш керек, Чыгарыш керек. Артыңызга биз байлап беребиз азыр. Келиңиз, биринчи колдорду көтөрөбүз. Баш кийимди. Опа, көрбөй калдыңар. Буну өткөзүп алыңыз. Бул жерден да фокус көргөзүйдүң. Карабы? Опа. Эч байкап алып Курал, байкадыңызбы? Кийинкисинечи Салам Кыргызстанга келгенде шляпанын ичине допу кийип алсаңыз. Жок, мен жана айткан деле кылып алдым. Даярбызбы? Даярбыз. Топтор даярдап коелу. Бир жолу бияка бурулуп телекөрүүчүлөргө көргөзүп коюңуз, топтор баары ичинде. Бери караңыз. Курал, шаңдуу керек. Шаңдуу бий керек. Анан топторду түшүрөбүз. 5 топ бар. 1 мүнөттүн ичинде түшүрүп бүтүш керек. Сүйлөштүкпү? Давай. Мына? Хоп, полчат колдоп турабыз. Каалагандай түшүрөм. Каалагандай түшүрөм. Эко түштү. 3, 4, бирөө калды. Кол менен тийген болот. Хей! Ырдаш керекпи? Ырдаш керек. Адыр толордон. Баракелде. Физиканы жакшы окуш керек болсо. Физиканы жакшы окудуңуз, жана мындай күч бар экен да. Тренировка отпойсуз, туурабы? Белдин күчү менен ырдып ийдиңиз. Бирок бул менен оюн бүт элек. Бул болгону эле биринчи этап болду. Чечип койсоңуз болот буларды. Оп, баягындай да кайра. Баягындай. Допун даярдаңызбы? Оп. Оп.
Ал эми кийинкиси эми бул биринчи этап болду. Мындай жылтып алып, эми спорт чеберчилигиңизди текшерели. Азыр биз муну буга чейин бир эле мырза кылганбыз. Сиз сыяктуу ырчы, сиз сыяктуу эле спортко аябай басым жасаган бир ырчы мырза болгон. Сиз экинчиси болосуз. Ошол эле тапшырманы аткарасыз. Музыкасы жок, жандуу үн менен ырдайсыз, ырдагыча отжимание жасайсыз. Түшүнүктүү? Биз баары чогуу эсептеп турабыз. Чогуу эсептейбиз. Катуу, макулбу? Анда эмесе Курал Чокоев ырдайт, андан соң отжимание жасайт. Кайсы ырдайсыз, Курал? Кокон гиластырдайбыз. Кокон гиластырдайбыз, Анда эмесе баштаңыз килашты, кеттик. Гилас, кокон гилас бышкан экен, сүйүү кушу бир шагыңа конгон экен. Шингилиңден бир татым татсам эгер, арманы жок бул дүйнөдөн өтөр белем. Шингилиңден бир татым татсам эгер, арманы жок бул дүйнөгө өтөр белем. Дем алганы ысык көлгө барган элем, суу көзө суу көрдүм көлжегинен. Талчыбыкта ийилген белиңден эй, канча сулуу көрө албадым көзүңдөн эй. Атың айтчы таанышайын арманым эй. Гилас, кокон гилас бышкан экен, сүйүү кушу бир шагыңа конгон экен. Шингилиңден бир татым татсам эгер, арманы жок бул дүйнөдөн өтөр белем. Шингилиңден бир татым татсам эгер, арманы жок бул дүйнөдөн өтөр белем. Баракелде! Кол бериңиз, красавчик. Баракелде. 61 жолу. Да, эми бир суроо, ырдаш үчүн дем алыш керек. Отжимание кылыш үчүн дагы дем алыш керек. Ошондо эмне менен дем алып атасыз? Угулган жокпу? Дем алгыч жак менен ырдап атпадыңызбы? Ичинде запаска алып алган. Негизи могу кулагым телефонго жагып дем ала аласыз. Бол жагып койсоңуздар болот, сүйүктүү түйгөндөр. Актер, ырчы, спортчу жана деги эле мыкты патриот мырза Курал Чокоев салам Кыргызстанда болду. Ушу менен жөн эле кетирип койбою отжимание кылып кыйнагандан кийин эмнеге белегин бербейт атып караңыз, көздөрүнөн дароо эле суроо болуп атат. Белеги бар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демеси Ата кондитердик фабрикасынан таттууларды сизге. Колчалар менен азаматсың Курал. Көп эле жаштарга айта кетет элек, сиз үлгү болдуңуз болуш керек. Мынакей бир отжимание кылганда 61-ди агы ырдап да кылдыңыз, Бул белек сиз үчүн. Кол чаап койсоңуздар. Сыртындагы корзинада сиздики. Рахмат. Муну баары жеп ичке тиш калбайбы? Муну балаңыз калып барып барат. Анан кийин үйдөгүлөргө, ата-энеңизге, кошуналарга. Рахмат. Келиңиз, эркин микрофон сизге. Биринчиден чоң рахмат. Ушул долбоорго чакырып туруңуздар, көп келип турабыз. Жалпы кыргыз калкына биз тынччылык каалайбыз. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Байкелер. Gel biraz dinle. День-ночь Житу шоколадындагы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Kanat. Бардык бөбөктөрдүн көздөрү кытышып атса керек, ошондуктан ата-эне бала үчүн эч немкени аябаңыздар, балдар үчүн атадан жакшы таттууларды, даамдуу таттууларды алып бериңиздер. Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Сели көрүүчүлөр, биз улантабыз. Чынында эле Курал Чокоевго чоң ыраазычылык билгизебиз. Биздин маанайыбызды, бизди дагы сиздердин да маанайыңыздарды көтөрүп кетти деген чоң ишеничтебиз. Анда болсо токтобостон кийинки биздин кадырлуу коногубузду чакырып коюуга уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Гүлзинат Суранчиева тосуп алыңыздар. Аракет үркүрөгөн болчоңуздар. Саламатсызбы.
Саламатсыз. О, игиш өзгөрүп туруп. Айтпаңыз, сиздики дагы. Рахмат. Мен Гүлзинатке кол чабуулар. Гүлзинатты айымды мурда көргөндө чачы узун, башкача кыз эле, башка Гүлзинат келген турбайбы. Башка Гүлзинатка кол чаап коюңуздар. Рахмат. Кош келипсиз Гүлзинат айым. Сиз келеріңіз менен биз жана эле Назира айым менен сүйлөп жаттык эле, студиябыздагы жаргыраак болуп, маанайдай көтөрүлүп баштады. Жай кандай өтүп атат? Жай абдан сонун өтүп атат. Жайында эс ала элекмин, иштеп жатам, абдан катуу иштеп жатам. Эмне иш кылып атасыз? Катуу ишти. Кечээ эле Улуттук филармонияда кайрымдуулук концертин өткөрдүм. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналган кайрымдуулук концерт. Өзүмдүн кесиптештерим дагы мени колдоп, бардыгыбыз жакшынакай концерт өткөрүп алдык. Аншлаг болду. Эң негизгиси, Кудай буйрса, ошол түшкөн каражаттардын бардыгын экинчи күнү пресс-конференция берип, ошол жерден аземдүү түрдө акчасын тапшырмай болдум. Азаматсыз. Ал эми согуш ардагерлери деп атасыз. Ушул күндө биздин албетте эле сүйүктүү, кадырлуу ардагерлерибизге ушул иш-чараны кылганыңыз үчүн элдин баарынын атынан, жеке өзүнүн атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Канча ардагерге жардам бере алдыңыздар? Биздин республикада 647 ардагер калыптыр, бирок анын бардыгына жардам бергенге бир концерт менен аябай оор болуп калат экен, мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн мен Бишкек шаарында жашаган ардагерлерди тандап алдым. Ошолордун ичинен дагы эң бүгүнкү күндө ден соолугу боюнча 2-3 группанын инвалидтери бар экен. Ошолорго андан тышкары бир туугандары жок, тууган уругу жок, бала чакасы жок, жалгыз жашаган ардагерлерибиз бар экен. Ошондойлорун тандап, эң азыр мындай материалдык жактан мажбур болгон ардагерлерди тандап алдык. Ошо биздин ардагерлердин 40 киши. Алла ыраазы болсун. Ошо ардагерлердин жашы асты канчага келип калды? Асты 97 экен. 97. Жакшы. Дагы бир жолу кол чаап койгойлу, азаматсыз. Жылдан азайып баратат, бирок узун өмүр каалайбыз ардагерлерибизге. Жана албетте эле Гүлзинат айымдын ушул иш аракетине үлгү болуп, сиздер дагы улансаңыздар болот дейбиз, баарын чакырабыз дегенде. Ал эми эмне болуп ушул түрткү болду сиз үчүн? Жай ортосунда ардагерлерди эстеп, анткени көбүнчө ардагерлерибизди эми ачык сөз эле бир жылда бир эстеп калабыз. Май убагында сиз оригинал болгон турбайсызбы? Жок, мен көп жылдан бери эле ушундай бир кайрымдуулук концерт кылсамбы деп жүргөм да, ушул анан кимге кылсам деп ойлонуп жүргөм. Мага ар кандай эмелер, предложениялар түштү да, мисалы бир бала оорукчан экен, же болбосо бул үй бүлөгө материалдык жактан жардам керек экен деп ошондой. Бирок мен бир кандайдыр бир ойлонуп, өзүм ойлонуп жүрүп, анан ушул ардагерлерди тандаганымдын себеби, анткени бизде карысы бардын ырысы бар дегендей, алардын саны сен айткандай жылдан жылга азайып келатат, бирок ошол адамдар ушул тарыхый окуяларга түздөн түз тиешелүү болуп, ошо өзүнүн башынан катал согуштун каталдыгын, оорчулугун, азабын тартып жүргөн адамдар, мындайча айтканда легендарный адамдар азыр биз менен замандаш болуп жашап келатат да. Ошону биз кийинки мундар билсин деп, ошол адамдардын баатырлыгы унутулбасын деп. Мен мисалы жакында эле телевидениядан көрдүм. Биздин баатырыбыз Чолпонбай Түлүбердиевдин баатырлыгын россиялык телеканалдан көрдүм. Россияда бир шаарда атайын ошол Чолпонбай Түлүбердиевдин кандай баатырлыгы, кандай болгону массовка менен бир 100дөй киши ошол сценаны аткарышты да, кандай болду. Аны эгерде эми биздин мисалы орустар, Россиянын жашоочулары ошондо биздин баатырларды даңазалап атса, биз бул жерде туруп аларга кандай көңүл бурбай коебуз. Тем более азыр арабызда алар бар ошондой баатырлар. Ошондо сизге жакшы ушундай ой келди. Ошондой ой келди. Анан ошо ардагерлердин штабына барып, ардагерлер менен таанышып, отуруп, чай ичип, сүйлөшүп, сүрөткө түшүп, аларды видео материалга тартып, анан списоктарын тактап, кимиси ошондой мажбур болуп аткан ардагерлерди тактап, абдан жакшы иш-чаралар болду. Анан көчө концертте дагы ошол буту баскан ардагерлерди машина менен алып келип, ошол концертиме катышышып, күбө болушуп кетишти.
Азаматсыз, жакшы иш кылыпсыздар. Анда келиңиз ошо жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кеттиңиз. Эми имиджге өтөйлү. Биз аял заты урсатты, Санжар. Аял заты менен кирип келгенде эле байкадым. Биздин Гүлзина айымыбыз такыр эле башка имиджге өзгөрүлүп кетипсиз. Чачыңыздын кырккан себеби эмнеге болду? Же сизге бирөө айтты, же бирөөнү турадыңызбы? Чынын айтсам, чачымдын кыркканымдын эки себеби бар. Биринчиси, чынын айтсам, узун чачтан аябай тажадым. Тараган өзүнчө эле азап. Анан негизи кээ бир кыздар бир күндө чачын 3-4 жолу тараса, мен 2-3 күндө эле тарабай жүрө берем да. Тарагандай билбейм эмнеге, эртең менен турам да чачты байлап түйүп алып эле кетип калчумун да. Анан узундугу канча эле? Белиме жакындап калган. Анан көп жыл жүрүп турмун, байкасам ошо узун чач менен. Анан тажадым, ушундай тажадым. Чачымды кескенде сергеп эле калдым бай. Сонун болупту, жеңилдеп бирдеме. Жолдошуңуз урушкан жокпу? Урушту, эркектерге жакпайт да кыска чач. Урушту, чачымды кестирип келсем. Сизге да жакпайбы, Анда бизде экөөсү жактырбайттыр да. Көбүнчө эркектер мен байкайм жактырбайт, ушул мен жолдошум дагы ошолордун катарында. Ал да жактырбайт чачымды. Кесип салганда үйгө келгенде деп аябай чочуду биринчичи. Айтпай эле. Тил уктуңуз? Андан кийин тил уктум. Зачем эмнеге? Жакшы эле уктум. Эмнеге кесесиң? Сага мындай жарашпайт деп аябай урушту. Анан кичине көнүп калды. Ал көнүп калгандан кичине мындай сарыга бойой баштады. Ачуусу тарап баштаганда мен андан ары эксперименттерге жөнөдүм. Мен сурай турган сурам бар болчу да. Жакшы болду, чачын мындай мурун узун кылып жүрүп анан кестирип салган. Сиз да келип калбадыңызбы? Мен деги эле Назира жекемден эле сурай айткан бир мода башталды аял заттын арасында чач кыскарткан, Азыр деген мындай болуп баштабадыбы? Чач сатып алабыз деген реклама кетип атпайбы? Барын сатып ал деди. Анан бир аз тыйын тыпыр жок кести, кесип туруп өткөзүп анан кичине оокат кылыш керек да. Эмне тиш эмес да өсөт да дагы. Тиш эмес өсөт. Албетте эле эми Гүлжан эжеке, деги эле мугалимдик тарап кандай болуп атат жумуш? Мугалимдик тараптагы абдан жакшы болуп атат. Быйыл республикалык пианисттердин приношение русской музыки деген сынак болду. Ошол жерде менин 3 кичинекей окуучум катышты. Бирөөсү 2 класстын окуучусу, бирөөсү 3 класстын окуучусу, бирөөсү 4 класстын окуучусу. Ошол 3 окуучум катышып, абдан жакшы ийгиликтерге ээ болушту. Бирөөсү 2 орунду ээледи, бирөөсү болсо кыргыз композиторунун чыгармасын мыкты аткарды деген грамота алды. Негизи Кудайга шүгүр, окуучуларым жакшы. Азыр бизде таланттуу жаштар өспүрүмдөр абдан көп. Фортепиано бөлмөсүндө окуучуларым абдан көп, вокалдан болсо саналуу. Кайсы мектепте сабак бересиз? Шубин атындагы музыкалык мектепте сабак берем. Кечээ концертте ошол бир 3 класстагы окуучум менен 7 классты быйыл менин классымдан Эмир деген окуучум кызыл диплом менен бүттү. Ошол балдарым көчө ошо филармониянын сахнасында рояльда кыргыз композиторлордун чыгармасын аткарышты. Азамат, сиз жалаң гана жакшы ийгиликтерге жетип атасыз. Гүлжан эжеке, жаңы эле сизге чейин биз Курал мырза менен эмен сүйлөшкөнбүз. Кабакта ырдаган ырчылар жана эстрада ырчылары. Эми сиз андан да кызыктуу жерде жүрөсүз деги эле. Бул музыканттар, музыка жаратуучулар жана вокалга үйрөтүп жүрөсүз да. Биздин деги эле сахна артында сүйлөшүп калганда, ушул консерватория болобу, деги эле билим менен алган ырчылар, музыканттар негедир көбүнчө ушул эстрада өкүлдөрүн көп деле жакшы жактыра беришпейт. Мындай өзүн аябай чоң сезишет дегендейчи. Эгерде ким балким атым туура эмес айтып койсо, таарынып, кор сүйлөп деген. Ушунун себеби неден болот? Эмне үчүн ушул түшүнбөстүк бар? Эмне үчүнбү? Мен ойлойм, мен деле ошол билимдүү музыканттардын катарында жүрөм, бирок эч кимди бүгүнкү күнгө чейин кагып силкелекмин. Ошончо сизден сурап атпаймынбы? Ошондой деле мындай ой мага жаралган эмес. Бирок учуру менен мындай обстоятельствага байланыштуу болуп болуш керек да. Анткени кээде мындай карап турсаң, сенден жашыраак эле же музыкалык билими жок, же болбосо мындай сөз байлыгы деле кыйратпайт, ой жүгүртүүсү деле кыйратпайт. Анан бир-эки анча-мынча жаман ырды эптеп-септеп жаман жуман ырдап алып, анан мурдун коңкойту асманга көтөрүп алып, концерттерде астынан анан жакшынакай таланттуу ырчылар көп туруп
туруп калган жерде ошондой бир тарбиясы жок жаштар болуп кетет да кээдечи. Ошондой нерселер ушундай нерселерди жаратат болуш керек деп ойлойм. Тарбиясыздыктан дейсиз? Тарбиясыздыктан болуш керек деп ойлойм. Анан эми профессионалдык деңгээлден деле болуш керек деп ойлойм. Анткени билимдүү адам өзүнүн эмесин, билимин негизи өзүнүн чыгармачылыгын чеберлүү аткарып аткан кезде анан жанында начарыраак аткаргандарга бир ошондой бир көз караштар пайда болот болуш керек деп ойлойм. Эми чыгармачылык жашоосунан бир аз алыстап эл арасында болгон миш-миш сөздөргө да көңүл бурбай койсок болбойт. Ай Санжар, мен сага Инстаграмга директке жазбадым беле, дайректке эмне жооп бербей койдуң дейт. Деги эле могул эжеке концерттериңиз болобу, клиптер болобу, деги эле бир уюштуруучу тарап болгондо сөзсүз түрдө сиз ошол уюштуруучулар арасында жардамчы болуп, сиздин эмнелериңиз болуп, спорт дүйнөсүндөгү мырзалар көбүнчө жүрүшөт экен. Буну деген биз каяктан билип калдык? Мен машыгуу залында жүргөндө, эртең Гүлзинаттын концертине барып жардам бериш керек деп чоң-чоң спортсмен байкелер сүйлөшүп калышат да. Деги эле бул сиздин иниңиздер болобу же ким болот? Кантип бул спорт чөйрөсүндөгү мыкты мырзаларды жардамчы кылып иштете алдыңыздар? Мен билем, Санжар, сен кайсы залда тренировка кыласың. Кимди айтып атканыңды да койсоң. Кимди айтып атканыңды дагы түшүнүп атам. Ал менин байкем болот. Чын айтсам, негизи эле мындай сөз бар эмеспи? Ушул концертти уюштуруу жагында мындай абдан көп кишинин жардамы керек да. Негизи жалгыздараак бак болбойт дегендей, ошончолук тууган уругуң, досторуң, коллегаларың деги эле баарын менен чогуу жыласың ошол нерсеге, анан ошондо жакшы бир итокко жетесиң да. Ошон үчүн мен аларды дагы, ошо спортсмендерди дагы үгүттөп, алар да мага абдан жакшы жардамдарын беришти. Мен айтпайм, Гүлзинат эжеге жардам берип койсо, Гүлзинат эжеке спорт питание берет окшойт депчи. Өзүңүз ошо спорт менен машыгасызбы? Мен мындай дайыма машыгып жүрбөйм, бирок кээде мындай керек болуп баратса бара калам. Эми анда үй бүлөлүк жака бурулалы, мынакей жолдошуңуз аман эсен жүрөт, Ооба. Канча бала чакалуу болдуңуз, же пландарда барбы, же болуп атабы, же кандай болуп атат, айтып бериңизчи. Үй бүлөдө Кудайга шүгүр баары жакшы. Эң негизгиси жолдошум, ошол менин мындайча айтканда акырын жашыруун продюсерим да. Серый кардинал. Ооба, абдан мага жакшы колдоолорду көрсөтөт. Ушул концертимде дагы абдан жардам берди. Мен өзүмдүн сахналаш досторумдун баары эле таң кыла берет ошо менин концерттериме катышканда. Ай күйөө бала кыйын, ай күйөө бала, карачы, ай күйөө бала ушинткенчи ушинтип жүрөт да депчи. Ушинтип күлүп калышат да эжекелер. Анан абдан жардам берет. Кызым бар, уулум бар. Кудайга шүгүр чоңоюп атышат. Кайын журтуңуз жөнүндө сиздин ушу артист келинибиз бар деп сыймыктанышабы, же болбосо абысындар бар да турабы? Бар. Мындай кечке эле колун боеп, оозун боюп эле артист болуп эле моментип жумуш кылбай, келин катары кызмат кылбайт деген эрегишүүлөр болобу сиздерде? Албетте болот. Тирүү адам болгондон кийин болот. Мен бир эле абысыным бар, бирок ал мага эрегешип калат. Мен деле ага эрегешип калам. Болот андай нерселер. Анан кандай десем, ал ошол менин кайната, кайненем менен чогуу бир үйдө турат. Анан мен алардын үйүнө барганда ал мындай кичине өзүнүн жумуштарын мага убактылуу болсо да өткөрүп бергиси келет да. Түртүп коет. Түрткүсү келет. Анан мен да кээде анын түйшүктөрүн алгым келбеген да күндөр болуп калышы мүмкүн. Ошондой күндөр болот. Жакшы жашырбай айтып, бизде мындай Кыргызда ар бир эле үйдө көйгөйдө ушундайлар бар да турабы? Ооба. Сиз жолдошуңуз менен мындай эми казан аяк кагышат дегендей катуу урушкан күндөрүңүз болгондо кимиңиздер мындай кичине токтоп каласыздар? Жолдошуңузбу же сизби? Менин жолдошум негизи аябай мындай кандай десем, сабырлуу адам. Мен биякта тийирип 1 саат сүйлөсөм, 1 саат уруша берсем деле унчукпай жүрө берет да. Бирок мен билем, мына уже мындай көп жыл жашагандан кийин, уже 15 жылдан ашып баратат чогуу үй бүлө болуп жашаганыбызга. Анын көз карашын карап туруп эле ошо бир ошол жерден токтойсуз, ошол жерден кондицияны билем да, ошол жерден кой кокуй токтойн деп. Бир мындай караганда эле. Бир караганда. Эгерде кээде мындай өзү мана эме болсо, мен сүйлөп атканыма деле көңүл бурбай отура берсе, анда көпкө чейин анда сүйлөй берем, көпкө чейин созулуп. Анда эмесе келиңиз кайрадан сиздин деги эле
профессионалдык тармагыңызга келели, ырчылык дүйнөгө келели. Азыркы ушул учурдагы биздин эстраданын багыты, өнүгүшү кайсыл жакка баратат деп ойлойсуз? Деги эле жагып атабыз сизге? Мага жаккан жактары да бар, бирок жакпаган жактары да бар. Бирок эми андай деп прям биздин конкретно биздин Кыргызстандын эле эстрадасына тийишүү туура эмес болуш керек деп ойлойм. Ал негизи эле бардык дүйнөдө ошо эстрадный индустрияда ар кандай көрүнүштөр болуп келген и боло берет. Муну токтотуш болбойт. Бирок эң негизгиси мага жакпаган жери мисалы ушундай жакшынакай биздин сахнада мисалы ошол эле улуттук филармониянын залында же болбосо эле ошол эле дворец спортуда концерт беребиз, амфитеатр ачылды, ошол жерлерде концерт беребиз. Мисалы жеке концерт берип атканда, жеке концертим деп ошондой концерттерге барганда мен көп эле күбө болуп калам, же ошол концертке катышып калам, же болбосо конок болуп барып калам. Ошондо мындай фонограмма мен өзүнүн концертине, жеке концертин өткөрүп атып, анан башынан аягына чейин фонограмма ырдаган ырчылар мисалы мага жакпайт. Анткени сахнада көп эле жыл жүрүшөт, анан жеке концерт берерде адам деген ошол репетиционный зал берилет, ошого чейин репертуарын даярдайт, өзүнүн үстүнөн өзү иштеп, кичине өзүнүн деңгээлин кичине көтөргөнгө аракет кылгандар жагат да мага. Ошол көрүнүш жакпайт. Анан мисалы мен ойлойм да, ушул негизи эле ушундай чоң залдарда фонограмма менен ырдаганды тыюу салып койсо болмок депчи. 10 жылдан бери эле тыюу салынып атпайбы жеке? Эмнеге ошол закон иштебей атат? Эмне үчүн иштебей атат дейсиз? Ошого мен да түшүнбөйм. Мисалы могу филармонияда абдан сонун аппаратура бар, микрофондор абдан сонун. Ал жерде ырдайм деген адамга бардык сонун шарттар түзүлгөн. Анда ушул жерден алыстабай эле сиз айтып калдыңыз, кээ бир фонограмма менен ырдаган ырчылар Гүлзинат айым отуруп алып бизди өлө шыгып атат деп жаман көрүп атышат да, бирок эми жок, эми алар өздөрү определяцияда өзүнө алып атышат. Айткан зары жок дейт, эми алыстабай эле жакшы ырдагандар унчукпай эле отурат болуш керек. Аз замат Гүлзинат айтып атат деп. Ушул жерден бир жандуу анда сизден бир ыр укпайлыбы? Алыстабай эле. Анда болсо кол чаап коюңуздар астыңыздарда Гүлзинат. Мен сиздерге «Любовь настала» деген чыгармадан аткарып берейин. Любовь достала? Может, и достала, да? Сөздөрүн кошоюн азыр. Анда достала деп. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, словно солнце, не растает. Слова забыла. Мен жанагы күтүп атпаймынбы? Любовь достала деген жер качан болот деп. Ошо мен да күтүп атпаймын. Силер менин оюмду буруп салыптыр. Достала деп баягыдан ырдайм деп атышты. Айрына кошуп ийсем деп. Ооба. Эмечи, сүйлөшүп калабыз го жана Кыргызстан бул мамлекеттен мынча жыл артта калып калыптыр. Музыка чөйрөсүнөн биз ушундай бир көрүнүш барбы? Менин оюмча классика жактан бизде мыкты музыканттар чыгып атат. Мисалы, эл аралык конкурстар абдан көп, ошолорго катышып атышат. Кыргызстандын негизи эле кыргыз эли абдан таланттуу эл деп эсептейм. Анан эстрада жактан деле карасак, азыркы жаштарыбыз абдан сонун биринчи орундарды алып келип атышат керек болсо, көп мамлекеттер катышкан конкурстарда. Ушул эле жообуңузга кошумча. Аны эмесе баары жакшы экен бизде, баары өнүгүп атыптыр, баары сонун болот. Бирок тилекке каршы мисалы үчүн 10 концерт болсо, онун 8-өсүндө киши жок. Бир-эки концертке сиз айткандай аншлаг менен өтөт. Көпчүлүк концерттеринде ушундай чоң спорт сарайын ижарага алып алышат, акчасын төлөшөт, канча деген кетиш болот акча. Бирок эл жок. Бунун эмне үчүн?
Мен буга ар кандай көп себептер болуш керек деп ойлойм. Анткени азыр деген мен бир кезде ушул ой менин эле ой эмес, бул негизи биз ырчылар өзүбүз мындай отуруп алып ушундай бир катуу талкууда болот да ушул темадачы. Мисалы азыр менин оюмча биз элдерге мындай ырчылар өтө эле мындай жакын иштешип алганбыз деп ойлойм да. Мындай кызыгы кеткендей болуп сезилет да мен үчүн. Мисалы ошондой деп ойлойм. Той топурларга көп иштейбиз, анан жакын аябай жакын тесный контакт болуп кеткенбиз деп ошонун себеби ушу бир көп себептер бар, ошонун бири ушул болуш керек деп ойлойм. Дагы бир себептердин мисалы азыр концерт берсең, билетти 500 сомдон арзан кылсаң, ошол сен канча каражатты жумшасаң, ошол эгерде ошо сахнанын жасалгоосун, свет, техникалык жактан, бардык жагын жакшынакай концерт өткөрөм десең, 500 сомдон акчасын кем кылсаң, ошол өзүңдүн концертиңди актай албай каласың. Мисалы 500 сом ар кандай бизде жарандар бар да. Мисалы менин концертиме, мисалы мен билетти 500 сом кылсам, бир үй бүлөдөн бир эле киши барбайт да, мисалы. Күйөөсү эле баргысы келсе, мисалы аял да баргысы келип, бир үй бүлөдөн ошо бир Грузинаттын концертине барабыз деп 1,5 миң сом коротуш кээ бир үй бүлөлөргө мындай материалдык жактан оорураак. Ошондой ар кандай себептер бар деп ойлойм. Мисалы жакында эле жана Валерий Леонтьев келип кетти го. Ошонун концертине бардым. Отурганда 80% залда орустар келди. Анан мен Советтер Союзунда отургандай болуп келдим. Абдан сонун концерт болду. Сен баарына каякта жүрдүңөр эле дедиңизби? Бар турбайсыңар. Ошо таң калдым да, ошо айтып атпаймынбы, абдан сонун. Анан причем мен ошончолук таң калдым, мындай бүт аялдар вечерний көйнөкчөн, бардыгы прическа жасаткан, байкелерибиздин баары костюм кийген. Мен айтып атпаймынбы, мындай залдын ичинде отурам, баарыбыз гүл кармап алганбыз. Анан мындай мынтип эки жакта карап, мындай ушу чынында бир Советтер Союзу убагындагы жана бала кезимде барып жүргөн концерттерди элестеттим да. Ошондой сезим болду менде. Анда эмесе чоң рахмат, кол чаап койсоңуздар. Каршылыгыңызды билдирип, Гүлзинат эжеке, чакырылган меймандарыбызга сөзсүз түрдө сураган суробуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан менин сүйүктүү мекеним, биринчиден. Ушул жерде көгөрүп, агарып, жашагым келет өмүр бою. Кыргызстан мен үчүн энем кандай болсо, Кыргызстан мага ошондой. Ай баракелде. Эки коногубуз тең жерде жооп берди. Эки конок тең бир жооп берди. Азаматчы. Анда ортого келиңиз. Жок, сүрөткө түшүп алалы, эстеликке сиз менен сүрөткө түшүп коелу. Биздин үй бүлөлүк альбомго. Анда эмесе Гүлзинат эжекебизди ортого чакыралы. Кол чабуулар жаңырсын. Гүлзинат айым, азыр биз сизди оюнга катыштырабыз. Оюнга катыштырганда дагы эми жанатан бери ырдаттык, эжекебиз менен жакшы чер жазып, күлүп, маанайды көтөрүп отурдук. Эми канчалык деңгээлде музыканын ичиндеги мындай детальдарын байкай алат экенсиз текшерүүбүз келип. Кулактык менен сизге тагып беребиз. Музыка болот, шаңдуу музыкалар. Анан движениялардагы эң колдон келишинче так анан мындай шаңдуу музыкага түшүп бийлеш керек болот. Макулбу? Ритмге түшүп. Сүйлөштүк, анда эмесе кол чабуулар жаңырсын, биз кулактыкты алып чыгалы. Шактып түшүнүктүү болду. Азыр эжеке, сиз биринчи музыканы жакшы угуп даярданып туруп, анан бийлеп баштай берсеңиз болот, макулбу? Макул. Ону колуңузга кармап алыңыз. Кармап кантип бийлейм? Мейли, анда мен кармап алам. Ал эми шарт боюнча тургандар биякта аябай кайгылуу болот. Аябай кайгылуу болот. Жакшылап Эртелеп кызым, теңиңе кошуп узатып жатам, теңирим бакыт берсе деп кызым. Атаканыңда бүткөн баламын, кабыл ал айткан саламын. Көңүлүм канча калса даңи көзүмдөн учуп караның. Көрүнүп жаркты түшсү деп көл зарлап жолун карадым. Көргөн бир күнүм курсунчу ата тирүүлөй жетим баланын. Ата тирүүлөй жетим баланын. Булаган билем я.
Кийинки жерде Байырбек Султан. Үзбөчү апа, каралдым жаным, көкүрөк каным. Кулунуң мен курудум келдим. İçpeci апа, суранам сенден, içpeci апа. Баракелде кол чалар жаңы. Көрсө чеке сиз эми кулактыкта болуп, музыка менен болуп, жана шарт менен эле сон болуп аттыңыз да. Оюндун шартын кийин сөз түрдө биринчи коомдук каналдан көрүп коюңуз. Эмне болду экен? Баягы сонун кызыктуу болду. Кызыктуу болду дегенде кол чаап койсоңуздар болот турганда. Кошулгандар болсо. Эми бул өзүңүздөр байкадыңыздар, ажарлуу сулуу татынакай Гүлзина атайымга кандай музыкага билесе дагы укмуш сонун жараша берет. Ооба дегендер кол чаалар, биз белегин ыйгарып коелу. Анда болсо биздин Салам Кыргызстандын атынан жана ата фабрикасынын атынан жаштыкай таттууларды үйгө бала чакага, кайын журтка рахмат. Аяшка аларыңыз. Сөз түрдө осуйтип коюңуз, ата кондитерлик фабрикасы биздин долбоордун башкы демеси. Албетте келет. Микрофон. Урматтуу достор, түнүңүздөр бейпил болсун. Дайыма Салам Кыргызстанды көрүңүздөр. Келиңчи жеке, мен ушул көтөргөн бойдон сизди узатып коюн анда. Гүлзина Суранчиева сиздер үчүн кол чаалар жаңысы. Кошо салып эле көтөрүп Урматтуу жалпы аял заты, бардыгыңыздарды Мээримдин салонуна чакырабыз. Анткени Мээримде бир гана жүзүңүздөрдү эмес, чачыңыздарды дагы эң сонун прическаларды кылып берет. Мээримге барыңыздар. Көп
Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуның менен бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Бардыгыңыздарга жакшы кеч тартууладык деп биз ишенип кетебиз. Кайрадан бир жумадан кийин амансыздарбы деп жолукканча сак саламатта туруңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жамааты Назира, Санжар. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Алло, Мерим, алдаяктан музыкада мындайраак турчу. Каякта, дискотекада жүрөсүңбү? Кандайсың? Ой, жакшы. Мен сени жакшы эле реклама кылып атам, тиги эметсем деле жана биякта жаңылыктарды Санжар дагы качып кетип атпайбы? Ким менен бөлүшөрүн билбей сага чалып аткам. Бир аз мындай сүйлөшүп албайлы, кандай дейсиң, Бүгүн бизге деген Салам Кыргызстанга эмелер келбеди. Сен келбей калбадыңбы? Тиги Курал Чокоев келди, анан кийин Гүлзинат Сорончиева экөө келишти. Тиги Гүлзинатты көрдүң беле? Гүлзинатты көрсөң болмок эми. Бүгүн деле телевизордон көрбөй калдың да, ужас, чачын кесип алганын көрсөң. Бурдагы чачы эле сонун болчу да, упузун, капкара. Азыр деле орустун жанагы эмелесине машасындай эле болуп калыптыр. Ужас чачы, ужас. Айтпа, срочно сага жөнөтүш керек дагы, бар туруп боёш керек анычы. Кичине дагы толуп алыптыр. Мага жетейин деп калыптыр. Ошо, Курал баягыдай эле. Башынан табагы түшпөйт деп комча дагы эмне шляпасы түшпөй эле келди. Анан кийин эмнең жакпайт десе, акырын айла жоктан анан айтпады чач жөнүндө. Ошого эмеге деле чачын өстүрүп койбойсуң бир бала кылып. Бир нерсени ойлоп чыкпайсыңар, эми салон ачкандан кийин байкуш Курал деле уялгандан айтта аягында. Ооба, шляпасын көрсөң күлөсүң, эле точно эле табак жанагы шляпа мели. Ошо. Ладно, давай, Мириш, анда эртең жолугушабыз. Пока, давай. Целую, давай.